Саламатсызбы көрөрман жана угарман, сиз Жашыл климат подкастынын кезектеги чыгарылышын көрүп баштадыңыз. Климаттын өзгөрүшүнө адамзат ыңгайлашуу чараларын көрүш керек деген дайыма айтып келебиз. Биз бүгүн климаттын өзгөрүшүнө жараша жашоо тиричиликти уюштуруу боюнча маек курабыз. Студияда мен Айгерим Кубатбекова жана энергоэффективдүүлүк боюнча эксперт Жаныбек Кулумбетов. Негизи ошо климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттүүлүгүн, таасирлерин биз көп эле айтып келатабыз. Анан алардын эң негизгиси болуп, жана адамдардын иш аракеттеринен улам парник газдардын көп өлчөмдө бөлүнүп чыкканы, анан ал процессти тездетип атканын айтып атпайбызбы? Парник газдарын эң көп энергия бөлүп чыгат. Демек, адамдар энергияны аң сезимдүү пайдаланыш керек болуп турабы? Негизи эле мындай, эмне үчүн климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашыш керек? Азыркы убакта баарыбызга белгилүү болгондой, жаратылыш ресурстары азайып аткан учур, баягы көмүр, газ, анан кийин нефти деген электроэнергия алуу мүмкүнчүлүктөрү баягы жерден жаратылыштагы өзү ресурс азайып атат. Ошону казып алып жеткирүү боюнча көп каражат кетип аткандыктан кымбат болуп атат. Бул биринчи жагы. Экинчиден алардын саны аз болуп атат. Үчүнчүдөн болсо биз айлана чөйрөгө көп жакшы мамиле кылбай, аракет жашоо турмушту уюштургандыктан жер бетинде жана парник газынын пайда болуусуна шарт түзүп атабыз. Ошол эле нерсе жер бетиндеги температуранын көтөрүлүүсүнө шарт түзүп атат. Азыркы күндө 1 градус, 1,5 градус 2 жакындап калды деген сигналдар келип атат да. Эгерде андан ашып кете турган болсо, анда жашоо турмуш баягы бузулган абалга алып келиши мүмкүн. Биринчиден ден соолукка зыян, экинчиден суу ресурстары жетишпей калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн өсүмдүктөр өспөй калат, жаныбарлар деле жашай албай калат деген абалга келебиз да. Ошон үчүн бул бүт дүйнө жүзүндө алдыңкы мекемелер, өнүккөн компаниялар мунун үстүндө ойлонуп аткан мезгил. Көп макро масштабта ала турган болсок, ошолор биригип алып, өнүккөн өлкөлөр биригип алып, ошол эл аралык мекемелер биригип алып, бул маселени бат-бат эле көтөрүп турушат. Жыл аралатып, анан 4 жыл, 5 жылда бир чогулуп турат. Анан бул жерге токтоло турган болсок, мисалы үчүн 15-жылдары биздин жетекчилерибиз Францияда болгон Парижский соглашение деп коет, ошол жерге барып, климаттын өзгөрүшүнүн багытында Кыргызстан эмне жумуш аткарып атат, кандай абалда турат, аны кантип өзгөртсөк болот деген багытта өздөрүнүн милдеттенмесин алып келген да. Ошол милдеттенмени ар бир өлкө, ар бир жаран, ар бир планетада турган кишилердин баардыгы көңүл бурбаса, анда аны азайтуу мүмкүнчүлүгүнө жетише албайбыз. 15-жылы көтөрүлгөн маселеде, мисалы үчүн 20%га чейин биздин болгон жанагы муз сакталып, кар эрибей, суу менен камсыз тоолорубуздун азайып атканы жөнүндө сөз болгон. Мындан ары деле ушул бойдон уланта турган болсок, анын саны 50%га чейин азайып кетиши мүмкүн деген тревога көтөрүлгөн да. Анан аны үчүн эмне кылабыз? Биринчиден өзүбүз жашоо турмушта аракет кылган иштерибизде ошону зыян келтирүүнү, кар муздун азайтуусуна шарт түзө турган багытта иш алып барышыбыз керек. Экинчиден, ошол азайып калган убакта жашоого даярбызбы, даяр эмеспи, ошолорго көңүл бурушубуз керек деген маселе. Ошон үчүн биздин Кыргызстан ал жерден өзүнчө милдеттенме алган. Өнүккөн өлкөлөрдүн жардамы менен тоолуу каталы шарты татаал болгон өлкөлөрдө кантип ошону иретке келтирет. Ошол эле жумушту, мисалы үчүн, тоолуу бизге окшогон Кыргызстан, Тажикстан же болбосо Непал деген өлкөлөрдө ошол энергия эффективдүүлүккө жетиш үчүн жасай турган жумуштар кымбат болуп калат экен да. Биринчиден, экинчиден, климаттын бат өзгөрүшүнө байланыштуу ден соолукка да зыян көп да. Ошон үчүн мындай каражат мүмкүнчүлүктөрдү алып, ошону ишке ашыруу боюнча иш аракет болгон. Анан өзүбүзгө белгилүү болгондой 3-4 мурун биздин азыркы президентибиз Парижге барып, Глазгодо болгон чогулушта өзүнүн милдеттенмесин алып келген. Кыргызстан 50 жылдарга чейин такыр айлана чөйрөгү түтүн чыгарбаган, көмүр кычкыл газын чыгарбаган абалда деңгээлге жете алабыз. Анан кийин жакынкы жылдарда болсо өзүбүздүн аракетибиз менен моундай жумуштарды аткарып алабыз. 50%га чейин мынча жылдан кийин жетишебиз деген милдеттенмелерди алып келген да. Ушул эле милдеттенмелер бүт дүйнө жүзү, ар бир мекеме, ар бир айыл, ар бир жаран кабыл алып келатат. Бул модага айланган жок, эми негизи муктаждык болуп турат да. Бүгүн эле бир чоң талкуу болду, ал жерде шаар жөнүндө сөз болду да, анан Бишкек жөнүндө. Мисалы үчүн мен жөнөкөй эле үлгү катары айтайын. Бишкек 80-жылдары бывший союздун ичинде эң жашыл кооз
жаш шаарлардын катарына кирген. Андан бери мына 40 жыл өттү. 40 жылдын ичинде биздин шаарыбыз башаламан курулган, жанагы имараттар болсо көп энергияны пайдаланган, таштандылар болсо бизге зыян келтире турган, жыт чыгара турган деңгээлде түтүн каптаган шаарга айландык. Мунун баардыгы наглядный пример да. Дүйнө жүзүндө ушундай абал болуп атат. Дүйнө жүзүндө болгон картинаны көрө турган болсок, 40 жыл кандай болсо, азыр кандай абалга келип калдык. Биздин Бишкектин эле көрүнүшүнөн көрүп койсок болот. Башка дүйнөдө ушундай болуп атат да. Температура көтөрүлүп атат, кургакчылык көбөйүп атат. Суудун деңгээли көтөрүп, суудун жанагы океандардын жээктеринде ар кандай чоң катастрофа болуп атат деген сыяктуу да. Эми Кыргызстан бул багытта эмне кылыш керек? Кыргызстан дагы ошого көңүл бурбай турган болсо, анда көп катастрофага келиши мүмкүн. Азыр байкап атабыз. Температуранын көтөрүлүшү эрте жазда жайда эскерилип турабы. Жайдын орто чегинде күзгө окшоп салкын боло баштайт. Жайдын аягына жакын жетпей жатып элес. Кыштын күнү баягы кар азыраак жаап калды деген сыяктуу. Тоо бетинде болсо, тоолордогу адистердин айтканына караганда суулар, карлардын чогулушу азыраак болуп атат. Анан учурунда суу бербестен жанагы биз кес бере турган сыяктуу Токтогул кесинде, же болбосо ошол Токтогул нарын кесинде жайгашкан кестерде суудун деңгээли азайып аткан абалды көрүп атабыз. Ошол эле өзүбүздүн региондорду ала турган болсок, сууга суулар жетишпей калган абалга жетип калдык. Илгери чүй дегенде суу жетпейт дегенде сөз көтөрүлчү эмес да. 3-4 жылдан бери бул маселе көтөрүлө баштады. Бул деген сөз суу мындан ары ушундай бир толук жетпеген абалга келиши мүмкүн. Биз ага даяр болушубуз деген керек деген билдирет. Биздин темабыздын дагы максаты мага жагып атат. Ошол климаттын өзгөрүшүнө биз даяр болуп атабызбы? Ошого алдын ала даярдык көрүп, өзүбүздүн жашоо турмушубузду уюштуруп атабызбы? Сууду үнөмдөө мүмкүнчүлүгүн эске алып атабызбы? Энергияны зыян келтирбеген азыраак пайдалануу деңгээлин эске алып атабызбы? Биздин жаратылыштагы запастарыбыз эртеңтенип калганда кантип жашоо турмушту улантабыз? Ден соолукка канчалык зыян келтирбеген абалда жашап атабыз деген сыяктуу маселелер туруп атат да. Булардын баардыгын сөзсүз эске алып жашоо турмушту уюштурушубуз керек. Адистердин изилдөөсүнө караганда Бишкек шаарындагы сапаттын, абанын сапатынын начар болгонуна байланыштуу акыркы убакта боюнда келиндер же болбосо жаш төрөлгөн балдар ооруларга чалдыгып аткандыгы байкалып атат да. Анан мындай катуу ооруларга дуушар болгон учурларда кездешип атат. Өзгөчө жанагы дем алуу органдарына байланыштуу оорулардын пайда болгону бул тревожный фактор да. Бул деген сөз ден соолукка катуураак көбүрөөк таасирин бере турган абалга жетип калдык дегенди билдирет да. Ошон үчүн бул жерде мен айтып отурган нерсени чечүү үчүн жөнөкөй адамдан баштап мамлекеттик деңгээлдеги стратегиябыз, мыйзамдарыбыз, ошол каражатты таап, ошону ишке ашыруу багытындагы көзөмөлдөөчү органдардын баардыгы комплекстүү жоопкерчиликти сезип иш алуу деңгээлине жетип калдык дегенди билдирет да. Ар бирибиз жашоочу, ушул планетада жашаган жашоочу эртеңки күндөгү жашообузга жооптуубуз. Биздин аракетибиз менен айлана чөйрө булганышы мүмкүн, парник газы көтөрүлүшү мүмкүн, жана суу азайып кетиши мүмкүн деген сыяктуу да. Мисалы үчүн Бишкекте жана жаңы курулуштарда суудун жетпей калганын байкап атат, ичкенге суу жок болуп калды. Ошол эле нерсени баягы айтсак болот, 70-жылдар мисалы үчүн биздин жанагы полигон курулган убакта 80-70 жылдардагы жашоочу Бишкектеги кишилердин санына ылайыктап курулуптур да. Анан ал жерде азыр аябай чоң болуп кетти да, объем көбөйдү. Ал жердеги жашап аткан Бишкектеги кишилердин саны 2 эседен көп ашты да. Балким мындан ары геометрический прогрессия менен көтөрүлүшү мүмкүн. Сандар көп да. Жашоочулар көбөйүп атат. 50ден ашык новостройка бар дегендей. Курулуштар да көп болот. Ошолордун баардыгын эске ала турган болсок, анан жанагы суудун деңгээли да төмөндөп атат. Мисалы үчүн 1-10 жыл мурда изилдеген окумуштуулар айтып атат, ошого текшелүү. Жердин астындагы суудун деңгээли 15 метр жердин бетинен төмөн болсо, азыр 20дан ашып калды деп атат да. Бул деген суудун биз пайдаланып аткан суудун деңгээли түшүп атат деген билет. Өйдө жакта Адыгенен андагы 1-2 көлдөр бар. Ошол жакта чогулган суу акырынан жердин асты менен арык болуп Бишкекти суу менен камсыкалат. Анан ошолордун саны азайгандан кийин биздин айчыкты саныбыз өзүбүз көбөйүп атса, суубуз азайып атса, ошого ылайыктуу ошол сууну үнөмдүү пайдалануу жолдорун пайдаланып өтүшүбүз керек да. Ошол эле жанагы тишти жууганга 7 литр суу кетип калат деп атпайсызбы?
Душка киргенде көптөгөн суу 200 литрге чейин иштетип келебиз да. 50-60 литр суу кетет. Ошолордун баардыгын азайтып иштетүү мүмкүнчүлүгү бар. Жана аэраторный насадкасы менен датчиктер менен азыр вентилдер бар да. Колуңду сунуп келсең эле суу чыгат, жубасын кайра алып койсоң жок болуп калат. Анан жанагы кислород менен обогащенный суу, аба алмашкан сууду, аралашкан сууду пайдаланганда биз аябай көп сууду пайдалангандай эле, кадимки пайдалангандай эле жөн беребиз, бирок суу аз кетип аткан болот да. 10-15%ке чейин сууду азайтуу мүмкүнчүлүгүн берет. Анан счетчиктерди коюп кое турган болсок, андан да арзан аз пайдалана баштайбыз да. Ошондой эле жолдорду пайдалануу менен Бишкектеги жанагы бар сууду жеткирген деңгээлге жеткирсек болот да. Негизи сиз айтып жаткандай, мурда биз ушундай климаттын өзгөрүүсүндө ушундай кесепеттер болот экен деп айтып атсак, азыр айтып жатпайсызбы? Мисалы, кош бойлуу аялдарга деги эле ар бир адамдын мындай башына бул климаттын өзгөрүүсүнүн бир таасирлери көрүнүп жатат. Анан климаттын өзгөрүшүнө мындай бул мода эмес, муктаждык деп да айттыңыз, ыңгайлашуу. Демек, мамлекеттик деңгээлде эмес, эле ар бир жаран өзү кантип бул ыңгайлашуу чараларын көрүп башташ керек азыркы күндө. Аябай жакшы суроо, аябай чоң жоопкерчиликтерибиз деп мен айтып өтпөдүмбү? Айлана чөйрөгө келтирип аткан зыян, ошолордун зыяндын кайра өзүбүздүн ден соолукка тийгизген таасири бул бири-бири менен байланыштуу да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн деңгээлинде маданияты болсо, экологиялык маданияты болсо, ошону өзүнүн жашоо турмушуна киргизип алса, анда биздеги азыркы болуп аткан көйгөйлөр көйгөй эмес болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен таштандыларды бөлүп тазаласам, кагазын өзүнчө, кагазды кайра иштетсе болот да. Андан жанагы пакет жасаса болот, коробка жасаса болот, ошол эле жанагы ажатканада пайдаланган кагазды пайдалансак болот, канцелярский кээ бир нерселерди жасаса болот да. Ал эмес даже таштандыдан, кээ бир өлкөлөрдө айтып атат, таштандыдан чыккан жанагы таштандылардан эле кайра кадимкидей биз кийинип аткан кийим жасаса болот экен, футболка жасалчу да. Ушундай деңгээлде. Анан кийин жанагы кадимки эле таштандылардын органикалык түрлөрүн, мисалы үчүн мен өзүмдүн турмушумда пайдаланып көрүп атам, айылга барып калсам, биогумусту пайдаланат экен да. Жана кадимки эле калифорнийский сөлжанды кое берип, ошол жерге жана органикалык чөп болобу, тамактын калдыктары барбы, ошолорду туура шарт түзүп койсо, ошолор жеп эле кайрадан жер семирткичке айлантат экен да. Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Биздин таштандыны тетиги полигондо толтурбай эле өзүбүздүн үйүбүздө кайра жанагы жер семирткич катары өзүбүз кайра пайдаланган деңгээлге жетсек болот экен да. Негизи жашыл экономиканын өнүккөн түрү бул циклическая экономика деп коет. Айлампа экономиканын түрү деп коет да. Ошол деңгээлге жетсек жакшы болот да. Таштандыны кайра иштетип, жер семирткичилик кылып, өзүбүзгө керектүү продукцияны өстүрүп, же болбосо жанагы өсүмдүктөрдү, гүлдөргө багууга шарт түзсөк болот экен да. Ошондо биздин биринчиден полигондогу таштандынын саны азаят, экинчиден болсо мындан жанагы жер семирткичти алуу мүмкүнчүлүгү. Бул эгерде шаардын деңгээлинде ушул жумушту жана тазалык, ошону тазалоочу мекемелер өздөрүнүн колуна ала турган болсо, Бишкекте тазалап атканда күндө эртең менен шыпырганда эле канча чөп чаар түшөт да. Жалбырактар түшө баштайт жакынкы мезгилде. Ошолорду алып барып эле бир жерге чогултуп, жана чиритип, анан ошону удобрение кыла турган болсо, биз удобрениени көбүнчө Казакстандан, анан Өзбекстандан, көбүнчө Кытайдан алып келип атпайбызбы? Өзүбүз деле бар нерсени кайра пайдалансак болот экен да. Биринчиден зыянды азайтабыз, экинчиден пайдалуу деңгээлде иштетебиз да. Жөнөкөй бир жанагы айлампа экономикага мисал катары айтам, могу Кадамжай жакта Баткенде Оштон кетип бараткан жолдо бир кафе курулуптур да. Чакан кафе, Техас деп аталат да. Ошолор бир долбоорлору менен биздин дагы кеңештерди эске алып, бир чакан столовой бар экен, тамак берет ар бир өткөн кишиге. Анан 5-6 киши жашаган гостиницасы бар. Бирок өзү тамак аш уштургандан кийин бир ончакты бука уй кармайт экен да. Анан жанагы черешня, жанагы калирон бар, ошондойлорду өстүргөн багы бар экен. Ал киши биогазовый установка сатып алып койду да, $20,000. Койду, орнотту, ошону менен газды алып тамак жасап атат. Жанагы бул биринчиден энергиясын пайдаланып бекер болуп атат да. Экинчиден ошондон чыккан жанагы эмени жер семирткичти кайра эле жанагы черешня багына кое берип, ошол жерден урожайды көбөйтүп атат да. Анын орточо эсептөөсүнчө ошол $20,000  3 жылдан 5 жылга чейин актап коет экен да. Анан кийин пайда үчүн иштейт да.
Мындай примерлер бар. Мына Ыскатада эле бир фермер ушундайды койгон. Бүгүнкү күндө жанындагы кошуналарга газ менен камсыз кылып атат. Ошондой эле шамалдан энергия алган, суудан энергия алган учурлар бар. Негизи эле жогоруда мындай ийгиликтүү учурлар менен бөлүшүп кеттиңиз. Ушуну сурайын деп аткам. Сиз 2006-жылдан бери ошо климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу бир аракеттерин, иш-чараларын жүргүзүп келесиздер. Ошол аралыкта эмнеге жетиштик деп ойлойсуздар? Мындай кандай өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздар? Азыр бир актуалдуу болуп турган учур. Балким 2006-жылы анчалык деле маани бербей, бул көйгөй бизден алыстай сезилчү эле. Туура, аябай жакшы суроо бердиңер. Биз ушунча 20 жылдын ичинде иштеп атып, көп тажрыйбачы болдук. Башында бизди түшүнбөсө, башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө мындай, Кытайда тигиндей деп үлгүлөрдү айтчубуз да. Бүгүнкү күндө биздин жашоо шартыбызда бул кадимки эле нерсе болуп калды. Жана кадимки эле күндүн жардамы менен электроэнергия алган үйлөрдөн биз 10-15-ин билебиз. Биз ошолорду көрсөтүп айтып бере алабыз да. Өзүбүздүн эле офисте коюлган ушундай турат. 6,5 киловаттка чейин энергияны бекер алабыз да. Бүгүнкү күндө энергияны биз бекер алып, муздак аба менен камсыз кылып атабыз имараттын ичиндечи. Ушул сыяктуу үлгүлөрүбүз бар. Анан кийин жанагы очистное сооружение бизде офистин ичинен чыккан, пайдаланган жанагы кухнядан, ажатканадан чыккан суу таптаза койдон чыгат. Биз жанагы канализацияга таза сууну куюп берип атабыз. Ошол эле сууду кайра жанагы бачокто, унитазда кайра тазалаганга иштетсек болот. Поливке иштетсек болот да. Ушундай үлгүлөрү бар. Ушуларды айтып отуруп, мурдам ушул муну Европада бар экен, тиякта бар экен деп айтчубуз. Бүгүнкү күндө биз көрсөтүп бере алабыз да. Көпчүлүк эл түшүнбөсө, азыркы күндө көпчүлүк эл наоборот түшүнгөн нерсесин терең билем деген аракет кылып атат да. Бул жагынан маалыматтуулук жакшы деңгээлге жетти десек болот. Мамлекетибиз дагы ушуну түшүнүп, мыйзамдарга өзгөртүү киргизди, энергияны, ресурсту үнөмдөй турган жабдуулар азыр таможенный пошлинасы жок, НДС жок келип атат. Бул деген ошол нерселер биздин алабыз деген кишилер арзан сатыла баштайт дегенди билдирет да. Каржылоо багытында иштеген чоң коммерческий банктар биз менен иштешип, жашыл каржылоо мүмкүнчүлүгүн ишке ашырууну, элдерге арзан каржылоо мүмкүнчүлүктөрүн алууга шарт түзүп атат. Бул жагынан аябай жакшы деп айтсак болот. Биз менен иштеген ошол жылуулоо, энергияны үнөмдөө, ошону пайдалануучу мекемелер биз менен иштеп түшүнүп, кайра бизге кээ бир сунуштарын берип, элдерге жайылта баштады. Ошону сатып аткан кишилер, ошону менен иштеген, ошону орнотуп берип аткан кишилер менен иштешип баштадык. Бул жагынан айтканда, бул маданият Кыргызстанда жайылып баштады, өзүнүн кулачын жайып баратат дегенди эле. Ушуну иретке келтиришибиз керек. Мамлекеттик деңгээлде мыйзамдарды, ошол мыйзамдардын ишке ашыруучу механизмдерин таба турган болсок, анда бул багытта бүгүнкү күндө орто жолго жетип калдык деп айтсак болот да. Мактана турган нерсеге жете элек. Азыр дагы көйгөйлөр турат. Бирок ошол климаттын өзгөрүшүнө шартты ылайыкташтыруу, ошону азайтуу, зыянды азайтуу багытында аткарылып аткан иштер бар деп айтсак болот. Негизи ошо климаттын өзгөрүшүнө жаштар, жаңы муундун бир туруктуулугу деген маселе дайыма айтылып келет. Ошо жаңы муун климаттын өзгөрүшүнө туруктуу болуш үчүн эмнелер керек? Азыркы күндөгү жаңы муундардын өзгөчөлүгүн айтсак болот. Булар жаңы замандын кишилери, жаңы технологияга жакын. Биз мисалы үчүн жанагы интернет, анан кийин тиги компьютер, сводка дегенди кеңири пайдалана алчубуз. Азыркы балдар аны пайдаланган деңгээлде келип атат да дайыр эле. Булар маалымат кенен, бирок ошол эле убакта өздөрү деле сезет, баягы жаратылышка болгон мамилеси башкача көпчүлүгү. Ошон үчүн булар дагы эртеңки күндүн келечегин ойлошот, кээде бизге алдын ала ушундай сунуштар менен келген учурлар бар, экология боюнча моундай иш алып барабыз десек, азыр биз көптөгөн компанияларды уюштурабыз. Тоолорду тазалайлы, тиги арыктарды тазалайлы, көлдөрдү тазалайлы десең, чын эле биз менен кошо баргандар бар. Алардын арасында биздин ойду түшүнүп туура кабыл алып, даже аракет кылып жүргөн ушундай компаниялар, инициативный балдар көбөйдү да. Бул жагынан жаштарды заманга жараша тарбияланып эле баратат деп айтсак болот. Эми, конечно, баардыгын 100% деп айта албайбыз. Баягы колдун манжалары сыяктуу ар кандай деңгээлдеги түшүнүктөгү кишилер болот жаштардын арасында деле, бирок көпчүлүгү
ушул жоопкерчилигин сезип биз менен кошо аракет кылып аткандарын байкап атабыз да. Анан эгерде дүйнөдөгү болуп аткан тенденцияга туура интеграция боло турган болсо, биздин жаштар бул жагынан бизге окшогон адистешкен мекемелер менен көп нерсени чогуу жасап ишке ашырсак болот да. Мисалы үчүн кур айткан менен жанагы демилге, даже мамлекеттик деңгээлде айтылып аткан демилге жаштарсыз ишке ашпайт да. Мисалы үчүн 1 жыл мурун президенттин указы менен жылына 2 жолу эмени айлана чөйрөнү тазалайлы, илгери убакта белгилүү болгондо субботник уюштуралы деген нерсени айтып атат. Жаштар барбаса ким жасайт аны? Бул жерде активдүү жаштар катышып атат деп айтсак болот. Мына мен байкап атам, жанагы парктарды уюштурабыз деп Бишкектин тегерегинде Махатма Гандиде жаштар иштеп жүргөнүн байкадык. Тетиги Южный магистрал тараптагы бактарды отурганда жаштардын активдүү азыркы убакта кээ бир мероприятияларды ошол жерден өткөргөнгө аракет кылып атышат. Эми көпчүлүгү жакшы багытта тарбияланып баратат десек болот. Алар келечектин ээси, эртеңки күндүн ээси катары өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип аткан деңгээлде өнүгүп атат деп айтсак болот. Баарын айта албайбыз. Бул маалыматтуулукту таратуу, иштөө боюнча да аткарылчу жумуштар көп алдыда. Ойлойм, негизи бар ошондой инициатива менен көтөрүлгөндөр. Бир статистиканы айтайын, экология багытында иштеп аткан мекемелердин баягы көпчүлүгүндө жаштар көп аралашып жүрөт. Өздөрү түзүп иштеп атат деген статистиканы айтсак болот да. Мен илгери фонд союзда иштегенде экология жанагы неправительственный организацияларга жардам берели деген долбоор бар болчу да. Ошондо биз издеп жүрсүз, экология менен кайсы мекеме иштейт экен депчи. Азыр алардын саны көбөйдү. Жакшы иштерди аткарып аткан деңгээлге чыгышты. Мына мисалы үчүн Молгрин деген кече күндө эле түзүлгөн мекеме, ал бүгүнкү күндө жанагы абанын тазалыгын багытында иш алып барган мекеме белгилүү болуп калды. Аны мына Ошто иштеп атат, Жалалатта иштеп атат, Караколдо иштеп башташты. Булардын булачы да жайылып баратат деген десек болот да. Айыл жеринде дагы жоопкерчиликтер бар. Бир мисал айтайын. 97-жылы мен Баткенде Бозадырда 6,5 километр жерге суу чыгарып жүрдүм да. Анан ошол жерде жанагы баг өсүп аткан, гүл өсүп аткан жерге барсам, жанагы айтып калышты ошол жерде иштеген райондун жетекчилери, ушул жерде гүл өсөт, көрөгөт келе депчи. Анан ошо барып суу чыгарып жүргөндө убактыбыз болуп келдик да. Анан биз барып бактан жанагы гүлдөрдү көргөнгө чейин артыбыздан 10 чакты бала жанагы кадимки эле пионердин пилоткасын анан галстугун тагып алып жүгүрүп келип калды. Жүгүрүп келип анан байке могу гүлдөрдү үскөнгө болбойт, үспөгүлө деди да. Биз үскөн мына жоопкерчилик. Алар айтканда чоң кишилер аткарып ушундай иштерди ошол 97-жылдары мен көргөм да. Азыр алар эми чоң кишилер болду болуш керек деп ойлойм да. Ушундай эле багытта уникалдуу дүйнөдө өспөгөн гүлдү сактап калсак болот. Аны жайылсак болот деген ойлорду айткым келет. Азыркы күндө учу кур эмес, жаштарыбыз өсүп келатат, татыктуу жаштарыбыз өсүп келатат. Ошо климаттын өзгөрүшүнө жараша жашоонун баардык тармактарында деп айтып жатпайсызбы? Баардык тармактарында жол картаны түзгөнбүз депчи. Ошол принциптер кайсылар негизи климаттын өзгөрүшүнө жараша ыңгайлашуудагы бир жашоо тиричиликке ката жол картадагы принциптерди айтып кетсеңиз. Жок, биз жол картаны могу коомдук имараттар, Кыргызстанда болгон коомдук имараттарды изилдеп, анан ошонун көйгөйүн көрүп, аны кантип чечсек болот, ал канчалык деңгээлде зыян келтирип атат, ошону кантип жакшыртсак болот деген деңгээлде өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып бир 500дөн ашык мектеп, имарат, больница, анан зданияларды биз энергия аудит жасадык, атайын исследование жасадык, изилдөө жасадык. Ал жерде эмне үчүн жылуу аба үйдүн ичине кирип кетип атат? Эмне үчүн балдар кыштын күнү üşüйт, жайдын күнү ысык болуп, тердеп, аба жетишпей, микроклимат түзүлбөй шартта больницада же болбосо мектептердеги окуу жайларда жүрөт деген маселелер боюнча изилдөө жүргүзгөнбүз. Ошолордун негизинде Госстройго, мамлекетке дорожный карта түрүндө бир сунуш киргизгенбиз. Аны негизинде эң эле имараттарды ошол энергияны азыраак пайдаланууга шарт түзсөк, анда канчалык каражат керек болот, ошон үчүн эмне кылышыбыз керек, азыраак каражат менен эмне жумуш жасасак болот, толук акча каражатыбыз жеткенде эмне кылышыбыз керек деген сунуштарды киргизгенбиз да. Мисалы үчүн чоң эле имаратты ала турган болсок, ошол үйгө деле тиешелүү эң арзан каражат менен кышка даярдык көрүү боюнча эмне кылсак болот, терезе, эшик, кире бериш же болбосо жанагы отопительный котелдон мештен
үйдүн ичиндеги радиаторго келген трубаларды жылууласак болот. Жанагы резиналарын алмаштырсак болот, жылчыктардын баарын бекитсек болот. Бул аябай арзан. Жол болсо энергияны учурунда пайдаланып, кайра өчүрүп койсок деле зарядканын ключону калтырбастан, телевизорду учурунда өчүрүп коюп, чайнекте азыраак эле сууду кайнатып, кереги жок болсо өзүбүз жалгыз болсок, 2 кружка чай ичебиз да көп болсо. Кээде чайнекти толтура сууду кайнатабыз, ага газ кетет, ага электр энергия кетет. Ошондой нерсени туура пайдалануу, күндүн жардамы менен энергияны алуу мүмкүнчүлүктөрүн пайдалансак болот да. Ушул жолдор менен эле көп нерсени чечип алсак болот. Ушул сыяктуу нерселерди жасоо менен каражатты аз кетирип, жанагы энергиянын ата жалоолугуна жетсек болот. Ал эми толук жетишебиз десек, жана мен айткандай комплекстүү, полунан суук кирбегендей, жылуулук кетпегендей, дубалынан, терезесинен, потологунан кетпегендей, анан ал жерге абаны киргизүү шартын түзүлгөн имараттарды жасоого көбүрөөк каражат керек болот. Анан жаңы технологияны пайдалана турган болсок, күндүн жардамы менен жаңылануучу энергия булактарын пайдалансак, бул жана мен айткандай күн жардамы менен алган коллектор аркылуу жылуу сууду алып, кухняга пайдалансак болот, душка пайдалансак болот, ошол эле полдун астына отопительный системага кое берип, система отопления койсок болот. Үйдү жылууласак болот да. Күндүн жардамы менен алган энергияны бекер электр энергиясын жарыктандырууга иштетсек болот, ошол эле жылуулоо жабдууларына да иштетсек болот да. Ушул жолдорду жасак болот. Бул жерде биздин дорожникларда да азыркы энергия менеджмент аркылуу, мен айтып аткан өчүрүп үгүсүп, туура пайдалануу аркылуу эле 10-20% чейин энергияны үнөмдөп пайдалансак болот экен да. Бул ошо мамлекеттик эмес, мындай жеке үйлөрдө деле эң негизги энергияны эффективдүү пайдалануунун ыкмасы бул жайында ысык кирбегендей, кышында муздак көп кирбегендей кылып жасоо. Эң туура айтып атасың. Ушул эле биз турган имарат эгерде аябай туура жасалган болсо, биринчиден күндүн кирген жарыгы жетиштүү болот бизге. Андан ошол лампочканы күйгүзбөйбүз. Анын үчүн сөзсүз түрдө чыгыш, түштүк, батыш жакка азыраак болгон, чыгыш батышка азыраак болгон терезе түндүк жакка кереги деле жок, аяктан жарык кирбейт. Түштүк жакка көбүрөөк болгон терезелерди көбүрөөк жарык бере турган деңгээлде курсак болот. Бул деген күндүн эле жардамы менен имаратка керектүү жылуулук энергиясын жарыктандырууну алсак болот деген билдирет. Бул бир. Экинчиден ошол имаратты комплекстүү жылуулоо аркылуу полу, дубалы, терезеси, эшиги ысыкты өткөрбөй турган болсо, жайдын күнү салкын болот ал имараттын ичинде. Анан үчүнчүдөн туура жасалган имарат болсо, сырттагы шум кирбейт да үйдүн ичине. Баягы кулакка кирген шум деле адамга иштөө мүмкүнчүлүгүн азайтат да. Ойлонууга шарт түзбөйт деген сыяктуу. Ошондой курулган имараттарды курсак болот. Булар дагы мүмкүнчүлүк берет да. Анан ошондой курулган имараттар боло турган болсо, биринчиден кыштын күнү электр энергиясын, газды же болбосо көмүрдү аз пайдаланабыз, жылуу болот. Жайдын күнү дагы энергияны кондиционерде башка нерсенин кереги жок. Музак салкын бойдон сакталат. Ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансак болот да. Бүгүн биз имараттарга ошондой сунуш киргизип атабыз. Көпчүлүгүн ошондой кылсак болот. Азыркы мезгилде климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу мурда кышында жылытуу үчүн энергияны көп пайдалансак, азыр жайында муздатуу үчүн энергия пайдалана баштадык. 10% чейин пайдалануу көтөрүлүптүр да энергия. Мурда мисалы үчүн жайдын күнү энергия пайдаланчу эмеспиз да. Мисалы үчүн КСТС деген проекти биз кошулган убакта биз деген жайында энергияны бекер эле чыгарып, суу агызып, гестерибиз көп энергия чыгарып, ашыгын Пакистанга, Индияга, Афганистанга саталы деген максатта болгон да. Азыр эми жайында деле энергия көп пайдалана баштадык. Тенденция ошондой эле кетет окшойт, бирок биз ошонун баарын эске алып жасашыбыз керек да. Ушул биз климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашып жашоо менен, мисалы, энергияны эффективдүү пайдаланып, аны мындай көп чыгымдарга учуратпайлы деп, ага мындай жаратылышка терс таасирлерибизди азайтуу менен өзүбүзгө деле бир ыңгайлуулук, артыкчылыктар да болот экен бизде. Ошолорду санап өтсөңүз, балким адамдар ушул аракеттерди кылып, ушундай тандоолорду жасаш үчүн эмне маалымат жетишпейт аларга? Билбей калып атат. Маалыматтуулук эң эле биринчи. Бул деген эмне үчүн керек? Кантип зыянды азайтсак болот айлана чөйрөгө. Ошол эле убакта өзүбүзгө керектүү пайдалуу нерселерди эмне жасашыбыз керек деген суроолорго жооп излешибиз керек да. Бул жерде биринчиден мындай айтсак болот. Жеке тараптын үйү болобу же чоң коомдук мекеме болобу, имарат, анын сырткы дубалы бар, терезе, полу бар, анан кийин потологу бар. Ошолор жылууланса, ысык кирбейт, суук чыкпайт.
суук өтө албайт үйдүн имараттын ичинечи. Экинчиден ал имараттын ичинде бизге ыңгайлуу температура болуш керек. Кышында ички температура менен ошол үйдүн ичиндеги имарат дуалдын температурасы менен ички температуранын баягы аралыгы бирдей жакын болуш керек да. Муздак дуал болсо өзүнө тарта баштайт муздактычы. Анан ошол абанын алмашуу влажность чоңоет да, жана нымдуулук көтөрүлөт. Имаратты толук комплекстүү жылуулап койсок, үйдүн ичинде жана кухня бар, санузел бар дегендей ошол жактан чыккан нымдуулук кухнядан чыккан көтөрүлүп, анан абаны булгап мындай дем алууга зыян келтирет да. Ошого шарт түзгөн рекуператорлор түрүндөгү аба алмаштыруучу нерселер жасай турган болсок, анда имаратыбыз толук бизге кызмат кылган, азыраак энергияны пайдалана турган нерсеге жетет да. Анан бул деген биринчиден өзүбүздүн ден соолукка көргөн кам болот. Температура аз төмөн болсо, жогору болсо биз ар кандай мындай давлениеге дуушар болобуз да. Ал эгерде нормалдуу температура болсо, адам иштөөгө дагы, жашоого дагы, уктаганга да жакшы түзүлөт да. Анан ошону пайдаланышыбыз керек, маданиятыбызды өзгөртүшүбүз керек. Анан кийин мунун дагы экинчи жагы бар. Эгерде имаратыбыз энергия натыйжалуу болсо, андагы пайдалануучу энергиянын саны аз болот. Бул деген биздин чөнтөгүбүздөгү бюджетти сактоого, анан ошону башка бир өзүбүзгө керектүү нерсеге багыттоого шарт түзөт да. Анан ошон үчүн биз жанагы энергияны аз пайдалана турган жабдууларды пайдаланышыбыз керек, үйдү жылуулаганга аракет кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө курулуп аткан имараттардын көпчүлүгү эле ошондой жылуулоону эске алып атат да. Ошону туура жасаш керек. Анан кийин жана жабдуулардын баардыгын энергия үнөмдүү А класс, А плюс класстагы энергия эффективдүү жабдууларды пайдаланышыбыз керек. Ошондо биздин жанагы жашоо шартыбыз бүгүнкү күндөгү климаттын өзгөрүшүнө зыян келтирбеген деңгээлге жетет да. Ошол эле жанагы шаардагы түтүндү азайтып койсок болот. Бүт бардыгы шаар боюнча жана 70 000 үйдүн бардыгы жылууланган болсо, көмүрдү жакпай калган деңгээлге жете турган болсок, анда ошол түтүн болбой калат. Баарыбыз эле жанагы газды чыгарбай турган, ошону зыяндуу деңгээлге жеткирбей турган катализатор бар, же болбосо электромобилге өтө турган болсок, транспорт каражаттарынан чыккан зыян жок кылып койсок болот. Сиздин оюңузча, сиз мисалы жогоруда айтып отурган жөнөкөй эле мисалы сууну ашыкча колдонуу, электр энергиясын мындай керек эмес учурда деле эмнеге биз мындай жаратылышка аяр мамиле кылып, сарамжалуу бой калганыбыздын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Кайдыгерлик эң эле биринчи. Өзүбүздүн баягы тарыхыбызга, маданиятыбызга, салтыбызга көп көңүл бурбагандыктан ушул абалга келип калдык деп айтсак да болот. Биз эми азыркы заманда илгери кадимки эле көчмөндөр заманында эле биздин ата-бабаларыбыз, чоң аталарыбыз болгон жайлоодо биз мисалы үчүн пластик посудаларын, же болбосо жанагы пакеттердин чачылганын көрчү эмеспиз. Алар кетип атканда артын тазалап кетчи. Даже калган чокту дагы өчүрүп кетчи. Эртең пожар болуп кетпесин депчи. Суу менен төгүп кадимгидей өчүрүп койчу. Же болбосо бизге айтчу өчүрүп койгула депчи. Ошого жаратылыш менен тыгыз жашаган шартта жашачубуз. Ошол эле деңгээлге кетишибиз керек да. Кайра келишибиз керек. Ошондо гана биз жанагы азыркы жашоону жаратылыш менен кандай десек гармонияда жашап атабыз деген деңгээлге жеттик десек болот да. Токойлорубуз кыйылчы эмес. Азыр болсо токойлордун ичине кирип алып деле пакеттерди таштап, анан өртөп, бирдекени бузуп, булгап кетип атпайбызбы? Ошол нерсени азайтканга аракет кылышыбыз керек. Ошондо бул биздин жаратылыш, уникалдуу жаратылышыбызды сактап калсак болот. Эмне үчүн бизге азыркы күндө араб өлкөлөрүнөн, чет өлкөлөрдөн, өнүккөн өлкөлөрдөн элдер келип атат. Биздин Кыргызстандагыдай баягы биринчи калыптагыдай жаратылышы сакталган жерлер калбай баратат жер бетинде. Кургакчылык болуп, такыр куруп кеткен жерлер болуп атат да. Ага караганда бизде шарт бар экен. Ошону туура деңгээлде биз наоборот өзүбүздүн пайдабыз үчүн пайдаланганга аракет кылышыбыз керек да. Чоң рахмат сизге. Энергияны эффективдүү пайдалануу үчүн ар дайым жарандарга маалыматтарды берип, жашоо турмушуна кантип киргизиш үчүн бир өзүңүздүн кеңештериңизди айтып келесиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман жана угарман, Жашыл климат подкастында биз бүгүн климаттын өзгөрүшүнө жараша жашоо тиричиликти уюштуруу боюнча сүйлөштүк. Бүгүнкү подкасттын коногу энергия эффективдүүлүк боюнча эксперт Жаныбек Кулумбетов болду. Студияда мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан кийинки подкастта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.